кыргыз халкым, урматтуу кыргыз халкым, урматтуу кыргыз элим, биз бул жерге жыргабаныбыздан баягы келип аткан жокпуз. Бүйгөн катын кошокчу дегенде биз кошокчу болуп бүттүк. Бул ихсанга ишенип, аябай берилип, жакшы исламский кооператив экен деп, ушу бардыгыбыз тала түздө жүргөн балдарыбызга үй-жай алып берели деп, акчабызды төгүп тапшырганбыз. Алдыбыз 10 миллиондон ашык, аркабыз 500дөн. Эми карасак, бул Акинай деген айым кандай айым экенин түшүнбөй калдык. Аябай сүйүндүк эле, аялдардан кыйын аял чыгыптыр деп кол чапкылаганбыз. Эми болсо мынантип бардыгыбызды алдап, төккөн акчабызды бербей ушинтип бизди кыйнап келатат. Биз кимден жардам сурарыбызды да билбей калдык. Анан өзүнө жардам сурап кайрылып офиске келсек, не дейт бул Акинай? Инвестор келет дейт. Инвесторлор алып атабыз. Биз качан офиске келебиз, митинг өткөрөбүз дейбиз. Ошол күнү ошол жерде Акинайдын адамдары даяр. Бүгүн барбагыла, кичине сабыр кылып тургула, мына инвестор келатат. Аласыңар акчаңарды дейт. Мына биринчисине сабыр кылдык, экинчисине сабыр кылдык, мына үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтысынчысында мына чыгып келатабыз. Инвесторлор бизге жетпей эле койду. Бул каяктан келаткан инвестор? Түркияданбы, Пакистанданбы, Иранданбы, Аравияданбы? Бул каяктан келаткан инвестор? Биз түшүнбөй атабыз. Сүрөткө түшөт Акинай, ошолор менен салда оронгондор менен түшөт. Анан ал кайсы инвестор Акинай менен сүрөткө түшкөндө кайра акча бербей кетип калган. Жак, Акинайдын көркүнө береби бул акчаны? Барып ак үйдүн алдында сүрөткө түшөт, барып ресторанда сүрөткө түшөт. Буну жүргөн турган жерлери шикарный жер. А биз болсок ушинтип бечара болуп өзүбүздүн берген акчабызды ала албай, кайыр сураган адамдай болуп Акинайдан жүрөбүз. Устав андай эмес. 14 күнүн ичинде акчаңарды кайрып берем деген. 14 күн эмес, мына жыл-жылдап кетип атат. Бул эң туура эмес. Акинай айтат дагы. 5-10 адам гана кичине бизде тополоң салып атат. Калган адамдар жакшы. Калган адамдар унчукпай эле жүрөт дейт. Акинай, угуп атсаң, мына 5-10 адамдын оозун тыйып кой сен. Ошондо калганы менен эркин сүйлөшүп жүрө бересиң. 5 эле адам болсо. А бул жакта жатып көрпө төшөгүн сүйлөп келип, Ихсанда жаткан аялдарды сен көрбөй атасың, билбей атасың. Эгер аял болсоң, эне болсоң, биз менен бет маңдай чыгып сүйлөшө берелең, келет элең, энелер, эжелер. Мен ушундай болуп калдым. Кандай кылсам болот? Мага жардам бергиле. Өйдөдөгө кылыйда жөлөк болгула дээр элең. Сен антип турсуң, эркектерге асылып атасың Бишкекте. Эркексиңби? Жапаровка бар деп атасың. Эмне үчүн алар Жапаровка барыш керек? Сага бергенбиз акчаны. Ертерек төк деп мени жерлерге кыстатып атып сен төктүрүп алгансың. Берип кой. Ал аз келсе, Караулжадагы Улукман ресторанынан карыз болуп кеткен акчаңды да берип кой. Аны да билем. Мен сен ошоңду билбей туруп, өңүңдү өзгөртүп алган үчүн мен төгүп алып турмун. Эже канча сом төккөнсүз сиз? 1.166.000. 1 миллион. Сиз эже каерде иштейсиз? Кантип чогулткансыз ошол акчаны? Мен ал акчаны, мен пенсионермин, каяктан чогултайын? Ушул үйдүн азабынан, жердин азабынан, өкмөттүн иштеке берилбегендин азабынан балдарым кетип Россияда жүрөт. 6 уулум бар, бирөөсүнүн гана үйү бар. Эми бул Акинайга мен сүйүнгөм да, оңой үй алып калат экенбиз. Кимдер болсун сүйлөткенсиң да. Эже ошондо сиз буга чейин бийликте иштеп, депутат болбой, мамлекеттен уурдабай чогулткан акчаңызды, пешенетер акчаны ушуларга алдырып отурасыз, Анан эмне? Эже сизге дагы сөз берилет, анда эмесе дагы кийикилерин алар. Бирок элдерден мен суранам. Бизге окшо алданып калбагыла, мындай кооператив деген толуп кетиптир. Абайларга элим журтум. Эже өзүңүз тааныштырып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Анарбаева Гулназ Турсункуловна. Мен ушул лично Акинай жөнүндө айткым келип турат да. Акинай бул кандай адам? Бардыгыбыз эле билген эле. Акинайчы мини юбка кийип алып эле, швейный цехте иштеп, биз катары жүргөн адам болчу да. Андан кийин эле ыйман жолуна түшүп, оронуп алып, динди жамынып, өзүнүн ар бир берген репортаждарында сүйлөгөн да, неме депчи, мен ушу кыргыз элиме, карапайым кыргыз элиме жана ушул мигрант болуп, тала кезип жүргөн элдерим үчүн ачтым, ушул ишти баштадым дегенден кийин ушул ишке достойно боло албады да Акинай Торобековначы. Ушуга кет башы менен жооп бериш керек. Мынча жүздөгөн десе кем болот. Миңдеген
ошол адамдардын сай сөйүн сыздатып пешене тери менен тапкан акчасын жеп алып отурат. Эже сиз канча сом алдырып отурасыз? Мен 560 миң алдырып отурам. Качан төккөнсүз? Мен декабрда төккөм. Декабрдан бери же үйү жок, акчаңыз жок, Декабрдан бери үйү жок, Ошол себептен биз урматтуу бул жерде эл, карапайым эл буга чейин бир да чиновник болуп иштеп, же кабинеттерде отуруп иштеп акча уурдабай, мына көпчүлүктөр мигрант болуп кыйналып чогулткан акчаларды мына бирөөнө алдатып отурабыз, турабы? Алар азыр 5000 сом төлөсүз. Бирөөдөн карыз болсо аз камалып кетесиң. Булар кандай бул миллиондогондорду алып алып компаниясы. Анан до сих пор министр МВДнын ГСУсунда тергелет. Тайраңда басып жүрүшөт. Мына кеп ошон үчүн мына жерде бийлик азыр мына соцсеттерди таркатып атабыз, буну иши көп таркатабыз. Бул элдин үнү. Силер ойлобогула, мына урматтуу бийлик өкүлдөрү. Бул жөн эле келип, булар жазып атат дагы жанагы бийликтин кошоматчыларчы. Анан эмнеге барып акчаңарды бересиңер депчи. Урматтуу Садыр Жапаров президент болуп атканда айткан, мигранттарга көңүл буруп, үй турак жай маселесин чечебиз деп. Ошол нерсе болбой, анан ушуга окшогондорго элдер акчасын салып алдатып отурат, туурабы? Мен сүйлөй берейин дальше кичине. Мына Садыр Жапаров, Камчы Ташиев колунан келишинче иштеп атат. Бул кишилерди аз жаман дегенге биздин укугубуз жок, себеби убакыт аз болду. Камчыбек Кыдыршаевич 10 жыл мурда жеп койгон, акча жеп койгондорду жап-жакшынакы эле кустурдук, камап, мүлктөрдүн мамлекетке төктүрүп атат. 10 жыл мурдагы нерсе болгон нерселерди. А бул Иксандагы болуп аткан окуя. Кече ушул бийлик пайда болгондон кийин, ушул бийликтин доорунда ошо Ак үйдөн 4 көчөнүн ар жакта эле чогулуп алып, ушунча элди сыздатып акчасын алдырып отурат, туурабы? Ушуга эмне себептен көңүл бурбайт? Biz ошол нерсеге көңүл бурсун деп келип отурабыз бул жерде. Biz бирөөнү жаман, бирөөнүн үйүн өрттөйбүз, же бийлик кетсин, же мына аркага окшогон ак үйлөрүн басып алайлы деп келбей атабыз. Арызыбызды алып чыгып, ушу элде карапайым эл чыксак, үнүбүздү жеткизейин деп чыгып атабыз бизчи. Азыр начальник УВДнын орун басары келиптир, азыр ага сөз беребиз, кичине күтүп турганыңызга чоң рахмат. Бир-эки эжелер сүйлөп алсын, кийинки сөздү Айсул эже. Мен кайрылгым келет Курсан Асановго. Биздин ишенген генералыбыз Курсан Асанов. Бизди эл арасында мындай сөз болуп атат да, Акинай сиздин канчанчы бир аялыңыз экен деген сөз болуп атат да. Биз мындай сөздөргө ишенбейбиз. Биз ишенген генерал Курсан Асанов эмне үчүн мындай аферист, жалганчы аялдын жанында жүрөт? Биз андай сөзгө ишенбейбиз. Биздин сизге ишенебиз, биздин элдин көйгөйүн чечиңиз. Ушул адамдарды караңыз, ушуларга жардам бериңиз. Биз деген бул жерде кандай 14 күнүн ичинде акчабызды кайтарып бергенге бизге жардам бергиле. Биз күтпөйбүз. Бизде бул жерде очередь деген жок. Мисал айтсам, мен өзүмө жооп берейин, мен 5 балам бар. Мына ичпей, жебей, ушу 2 комната үйдү 3 комната кылайын деп 2 комнатага балдар менен батпаган үчүн ушу жерде ушундай акыбалга келип отурамын. Мен мына балам ооруп, качантан бери мен ушу ооруган баламдын леченияга барышым керек. Ушу леченияга бара албай, акчамды ала албай, акыбалыбыз ушунчалык оорлошуп кетти. Биз абдан кыйналып турабыз. Мына ушунча келген адамдар да ушунчалык кыйналып турат. Биздин акчабызды жашнакай кылып кайтарып бериңиздерди суранабыз. Рахмат Айсул эже, сиз эми Курсан Асанов, генерал Курсан Асанов жөнүндө эмнеге сөз кылып атасыз? Бир убактарда мына Ошто ар кандай чыр болуп атканда Ош коголаңы болду. Ошол жерде генерал Курсан Асанов өзүнүн чыныгы генералдыгын көрсөтүп, көп пайдалуу иштерди кылган. Андан сырткары мына Бишкекте дагы тополоңдор болгондо, революция болгондо дагы элдерге жардам тийген. Демек ошол нерсеге үмүт кылып сиз айтып атасыз да. Ошого үмүт Курсан Асанов бизге жардам кылсын деп. Элдерде сөз жүрүп атат экен. Тиги Акинай деген кандайдыр бир байланышы бар деп. Бирок эл ишенбей турабыз. Эл ишенбей турабыз. Кантип эле ошондой болушу мүмкүн деп. Себеби сизди эл жакшы жактан билген эле. Өзүңүздүн репутацияңызга ушундай кара такты калтырбаш үчүн сиз дагы как генерал катары киришиңиз. Түшүнөбүз, азыр мүмкүн башыңызда сот болуп аткандыр. Бирок адамдын өзү өлсө да кадыры өлбөсүн дейт. Кадыры кымбат. Ошо кадырыңызга переживать эртерээк алдын алып, ушул нерсеге көңүл буруп коюшуңуз үчүн сиздин күчүңүз жетет деп ушул сөздү айтып отурабыз бул жерде.
Рахмат Айсулже. Кейинги сөз атыңызды айтып коесуз. Мен Шекирова Кимия. Мен да ушул ИЦАН кооперативине акча салып ала албай отургандардын биримин. Канча сом салдыңыз эже? Мен 580 миң салганмын. Мен Акинай Төрөбекова жана Акинай Төрөбекова бизге окшогондор жана мына майыптарга боор урбайсызбы сиз? Ушуга окшогон мен мына Ихсандын офисинде 10 күн жаттым. Ушуга окшогон майыптарды өтө эле көп көрдүм да. Мына Бекболсун деген азыркы учурда зам директор болуп отурат. Ошо зам директорге мен канча кайрылдым. Сен ушу келген сайын адамдарды алдайсың. Жок дегенде мындай инвалидтерге боор уруп, ушулардын 100 миң акча сурап өткөндө бирөөчү мага баласы аябай белинен гыржа болуп калган экен. 100 миң өзүмүн акчаман чыгарып бер дегендерди сыздатып, ыйлатып чыгарып бербей атат. Мен ошо зам директордун алдында апрелдин 20-сынан бери ошонун жанында отурган болуп келатат. Ушул зам директордун дагы эч кандай көңүл буруу сезими жок адамдарга. Карап бардык акча салган адамдар бул жерде карапайым калк. Ушу карапайым калкты алдап алып, анан ушинтип жүргөнүң сен эч Кудайга деле жакпайсың бул. Эже, эми ошол арызыбызды азыр кимге айтып отурабыз? Эми ошо Акинай деп атасыздар. Ага үмүт үзүлдү. Биз ишенген бир эле Садыр Жапаров, Камчы Ташиев бар, Үнүбүз Садыр Жапаровго жана Ташиевге кайрылмакмын. Ушу карапайым калкка көңүл буруңуздар. Ушулардын акчасын алып бериңиздер. Жок дегенде мындай инвалидтердин акчасын алып бериңиздер. Ушундай сыздагандар, ыйлагандар ошончо ушул офистин алдында. Анан дагы бир жолу Бекболсундун айтканын айтып коеюн. Ош тынч деп жооп берет. Ар дайым ошентип жооп берет. Ош тынч, Оштун эли тынч деп келгендерди алдап кетирет. Мына инвестор келатат. Мына кече эле жакында бир жуманын аракберагында инвестор келет. Мен зам директоруна кана десем, банктардан акча бөлүштүрүп жүрөт дейт. Кана ошол акча. Мына бүгүн 11-inde келди, обещать эткен. Келсек эч беле жок. Ихсандын эшиги жабык. Ошондон улам биз ушинтип митингге чыгып атабыз. Ушу эже ортодо ошондо Ихсан компаниянын башкысы Акинай эмес эле ортодогулар сиздерди бүрсү күнү, наркы күнү инвестор келет деп алдап атат, ооба, инвестор. Урматтуу жанагы кооперативге катышуучулар, биз договор түзүп атканда биз акча беребиз силерге. Силер инвестор чакырып үй салып бергиле деп түздүк беле? Жок. Анан кайсы инвесторду айтып атасыңар? Кайсы инвестор менен элди алдатып атасыңар? Мынанда убактысыз өмүрлөрүн алып, мына адамдар бул жерге чыга алганы. Азыр бул жерде адамдар нервден кетип атат. Эң негизгиси ден соолугун жеп атат. Ушу мына группадагыларды окуп баардыгы касал болуп атат. Мен улуу урматтуу дагы бир жолу кайталаймын. Садыр Жапаров жана Ташиев, сиздер бизге көңүл буруп, ушу карапайым адамдардын акчасын алып беришке жардам бериңиздерди суранам. Рахмат эже. Эже, кандай деп ойлойсуздар? Ушунча чогулган элдин үнү Садыр Жапаровго жетеби? Жетет, Келиңиздер, анда биз жеме кылайлы. Кайрылайлы. Үнүбүз Садыр Жапаровго жетсинби? Садыр Жапаровго жетсин. 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 Эже, Садыр Жапаров бирок президент кызматы болгону менен тергөө иштери азыр министр МВДнын колунда турабы? Министр МВД тергөө атат Улан деген. Демек Улан мырзага да үмүтүбүз пока өлелек. Бирок Улан мырзадан бир нерсени суранып кетет элек. Улан майке келесиздерби? Начальник УВД азыр бул жерге элге түшүндүрүү иштерин өткөзүп берем дейт. Министр Улан, генерал Уландан суранат элек. Мына жерде элдерди койдой кылып айдаган сотрудниктерди тазалагыз. Булардын кетишин биз талап кылышыбыз керек экен. Себеби адамдарды койдой кылып парктан бияка өткөзгөндөй. Эме бул экен таанышып коеюн, мен азыр тиги парктан тааныштым. Ошко жаңы тергөө башкармалыгын башкарып келиптир. Бул иш боюнча таанышыптыр, КСУ тергеп атат дейт. Биз силер арыздарыңызды окуп бүтүптүр. Рахмат ушундай руководстводогуларга. Буга чейин митингге бир да жолу начальник келген эмес, туурабы? Рахмат байке.
саламатсыздарбы? Биринчиден өзүм тааныштырып кетейин. Мен Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары болот. Именно ушу тергөө жагын көзөмөлдөгөн. Бүгүнкү күндө баарыңыздар билесиздер, Иксандын кооперативдин үстүнө, кызматкерлердин үстүнө козголгон иш азыр ички иштер министрлигинде тергелөбү. Жакында мына мияка келердин астынан маалымат алдым. Жаңы аудит бүтүптүр. Аудит бүтүп, мына кыска мөөнөттүн ичинде 1 жума, 2 жуманын ичинде айып бузулуп, ошо тиешелүү кызматкерлерге баш коргоо чарасы тандалат. Ошондуктан сизден дагы сурап кетет элем. Эгерде ким арыз менен кайрыла элек болсо, азыр бизге, допустим, бүгүн же эртең Ош шаарынын башкармалыгына келип арыз жазып койсоңуздар болот. Биз аны түздөн-түз министрликке жеткиребиз. Рахмат. Атыңыз Улан Майке. Министрдің аты да Улан Майке екен. Бұл біздің алдымызға келген ағамыздың аты да Улан Майке екен. Улан Майке, жақын арада баш қорғау чарасы таңдалса, ал кишилер камалышы, камалбашы пока белгисиз, Азыр айта албайм. Приблизительно ушул айып угузуу үчүн канча адам тергелип атат? Ал жерде бир Акинайды камап булар деген 1 жыл отуруп анан чыгып кетип ушунча эл сыздаган боюнча калып кетпейби? Ушуну да алдын алып атасыздарбы? Мен сизге айтып кетет элем, ушунча жабыркаган адамдар көп ал жерде, билесиздер. Материалдык зыян да ири өлчөмдө, чоң өлчөмдө. Ошонун баарын эске алып туруп сот тиешелүү баш коргоо чарасын тандайт деп ойлойм. Сколько заявлений поступило? Канча арыз түштү ал жак буза? Азыр жалпы санын айтып билбейм мен. Бирок көп эле. Көп эле. Сурооңуздар барбы? Бул начальник УУДнын ордуна келиптир азырчы, орун басары болуп. Буга чейин арыз менен кайрылдык беле? Ген прокуратурага, МВДга кайрыламыз, мына жерде кол коюп бергенбиз, 63 адам бергенбиз. Кайрыла электер, эртеңден баштап бул агайыбыз айтып атат, арыз менен кайрылыңыздар дейт. Арызыңарды регистрация кылып, Бишкекке министрликке жөнөтөбүз дейт. Рахмат. Мен суроо берейин, суроо бар экен, Мен суроом, ошол жерде мен 10 күн офистин ичинде жаттым. Мага түшүнүп калып, кетип каттарынан бери жазып берди. Мына күнү чыгарып беребиз деп. Мен эртең акыркы күндү күтүп атам. Ушуларды чыгарып бербесе, мен ошол каттар менен сизге кайрылсам болобу? Сөзсүз түрдө болот. Мен Бекболсундун үстүнөн да кайрылгым келет. Себеби мынага окшогон инвалидтерди, башкаларды баардыгын алдап жөнөтүп атат. Мен ошонун үстүнөн арыз жазайын деп атам. Ошону ордуна дагы айтып коеюн деп атам. Арыз жазам десеңиз, башкармалыкка келсеңиз, арызыңызды алып коебуз. Рахмат. Ушул агайга рахмат, суроо бересизби? Бериңиз суроо. Неге биздин жазган арыздар боюнча биздин арыздар Бишкекке жөнөтүлүп атат? Хотя бы биз Ош шаарында жашайбыз. Бул жерден эле тергесе болбойбу? Себеби дегенде башында эле министрлик именно Бишкекте, Ош шаарында көп жумуштарды өткөзгөнгө байланыштуу, ошон үчүн министрлик өзү алып кеткен. Азыр ошол жакта тергөө жүрүп. Менин арызым боюнча, мисалы, апрелде эмге кеткен да, ошондон бери мен эч кандай жооп ала алган жокмун. Дагы канча күтсөк болот. Же ошолордун баарын чогултуп. Ош шаарында жаздыңыз? Ош шаарында жазып, алар мага тергөөчү сурак кылганда. Тергөөчү менден арызды алып, ийинге жибердик деп туруп мага билдирүүнү да берген. Бирок мен эмден азыркыга чейин жооп ала элек. Тергөө аяктаганда обязательно сөзсүз түрдө жабырлануучулардын баарын чакырып туруп тергөөчү тааныштырат ишин. Бишкекке барабыздар да. Мен бул жеринде как бывший сотрудниктер жооп берип коеюн. Эгерде бир эле нерсе менен Кыргызстандын бардык жеринен арыздар көбөйүп кетсе, чогуу болсун деп министрлик алат да. Тем более министерство тергени жакшы. Себеби ал жер баягы кантсе дагы жогору жакта. Бирок минус жер Улан Майке. Мына арыз жазган адамдар менен связь болбой атыптыр. Мына кеткен боюнча жок дейт. Бул эжекебиз любой журналист ушинтип жооп бермек. Ошко кайрылсам ошол боюнча жок деген деди үчүн обратный связь дагы кылып турайлы. Рахмат. Ошондо баягы биздин чогуу жазганыбыз өтө береби же отдельный да жазган? Жок, ошол жазган өз генеральный прокуратурага, МВДга таштаганбыз бизчи. КМВДга таштаган. Ошол келип азыр министерствого чогулуп атат азырчы. Улан Майкеге чоң рахмат, начальник УУДга, мына орун басар болуп келип. Мына биринчи жолу болуп атат. Рахмат ушуна агайлар. Элдин кызыкчылыгы үчүн, эл үчүн иштеп бере бериңиздер, өмүрүңүздөр узун болсун. Чоң рахмат сизге, Кол чабуулар менен узатып коелу. Бирок министр МВДга айтат элек да. Министр МВДга мына прямой эфир аркылуу көрүп турса, могу жерде элдерди койдой кылып эсептеп, бакка тыгып, анан бияка чыгар деген бир 2 сотрудник бар экен, ушуларды жок кылыш керек. Себеби бул жерде элдер жылгаганыбыздан келген жокпуз. Мен бул туурасында еще аркасынан түшөм буларды, же байтын бери бир 2 жыл айтып берди, эртерээк өткөз.
бул площадьты бул баягы итти кайтартып койгондой кылыпчы өздөрүнчү жанагы бул сыйды билбегендер. Мына элдерди биз неге отурабыз көлөкөлөп? Үнүбүз жетсин деп ушундай. Эже биз байтемер көлөкөдө эмне отурдук? Бирибизди күтүп, ноокаттан келген, арабандан келген. Анан кийин бул жерде условия жок. Ана мына министр ким эле? Мэр. Азыр мэр боюнча дагы сүйлөйм, урматтуу мэр. Алмаз байке. Алмаз ака дебейт да бул. Атайын бул жака Садыр Жапаров атайын жөнөткөн, жакшы иштеди. Мен баягысында кайрылдым эле могу жерде розетканы иштетип койгула депчи. Розетканы жаап коюштуңар дагы. Силерге элдин үнү керекпи же керек эмеспи? Же оно жерден барсетке көтөрүп экиден тааныш билиштердин гана үнүн угасыңарбы? Элдин үнүн угуш үчүн мына жерге ичтеги мамлекеттин розеткасын ордо коюп койгула. Бекитип койбой. Силердин үйүңөрдөн биз свет алып чыгып жагып аткан жокпуз. Туура. Чөнтөгүңөрдөн төлөгөн жоксуңар. Дагы жакшы мына жерде электрика ушакка келдик. Элдер үнүбүз жетпей, уш жерде жүрөбүз. Ойноп эмес. Рахмат. Кимиңиздер сүйлөйсүздөр да? Жакын кармау. Ушул Ихсанга акча төгүп алгандардын биримен мен дагы Асылбекова Шарипамын мен. Ушул келе берип биз жадаганбыз. Ихсандын эшигин тытып такыр акырында ачпай да калышты ихсандыктар. Таптакыр ачылбай эле келебиз, кетебиз, акчабыз кетип атат. Ал мына жердеги бизди айдайм деген сотрудниктер бекерди 5 айтасыңар. Айдамак турсун мына жерге кыргызый. Немелерди тигип алып эч жака кетпей ушул жерде жатабыз биз. Качан акчабыз өлмөйүнчө жатабыз. Ойноп тапкан жокпуз. Балдарыбыз кыйналып жүрүп тапкан акча болуп. Акыры балдарыбыз ошо акчаны таап келип төгүп алып, мына акырында өздөрү ооруп жатышат мынантип. Чекеден. Нерв болуп, нервтен ооруп, жыгылышып мынантип өйдө тура албай буттарынан ажырап жатышат. Ушул Садыр Жапаров, Камчек Ташиевке үнүбүз жетсин. Ошон үчүн сүйлөп кыйкырып атабыз биз. Үнүбүз жетсинби? Жетсин. Үнүбүз жетсинби? Жетсин. Үнүбүз жетсинби? Жетсин. Кыргызый тигебиз мына жерге. Тигебиз болбосо. Ушул жерде отурабыз, кетпейбиз. Болбосо мына ишибиз аягына чыкпаса, бозуй тиккенге аракет кылабыз. Сотрудниктер айдай албайсыңар силер. Эч жак айдай албайсыңар. Мына жерде 2 сотрудник бар экен, ошону биз айдап кутулбасак, булар мына жерде ит кайтаргандай кылып, баятан беричи мага бир токсо сүйлөдү. Көрсөтчү гана кыргызды тиге алып жерде отурабыз биз. Качан акчабыз өлмөйүнчө. Урматтуу министр эмнеде? Ташиевке үнүбүз жетсин. Жетсин. Үнүбүз жетсин Ташиев. Эже. Жетсин. Мындагыса кандай болот? Мен ойлойм, ушунча элдин үнүн Садыр Жапаровга жетти. Бирок тергеш үчүн бир эле Камчы Ташиевке үмүтүбүз калды. Туурабы? Ушул жерден бир активный бир 2-3 эжени, апаны айтып туруп, ушу Камчы Ташиевке кабыл алдырбайлыбы? Себеби алар көңүл бурабы билбейм, мына министр эмгилди тергеп атыптыр. Бирок Камчы Ташиев киришсе муну тас деп бүтүрүш керек эле. Кандай дедим? Камчы Ташиев кабыл алсынбы? Ташиев кабыл ал! Ташиев кабыл ал! Ташиев кабыл алсын! Ташиев кабыл алсын! Мен эмес. Мен Камчы Ташиевдин алдына кириш үчүн эмес. Мына жерде апаларды, энелерди кабыл алсын. Туурабы? Камчы Ташиев. Ким сүйлөйсүздөр дагы? Эже bu yoqqa, ana bu yoqqa so'z bermaydi. Ejega. Kelingizlar. Qarang, muzika. Assalomu alaykum. Men agi 10 yildan beri kvartirada yashayapman ushda. Tinch turg'izlar, tinch. O'sha kvartirada yashab, ikki bolam menen жалгыз ko'yin emin men. Anan ата-энеме uylab aldırayın degende bu. Ayta berіңіз Eje. Eje, beldi bekem tüyüp, katu
катып сүйлөй бериңиз. Бул жерде биз ишенген адамдар бар. Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевке ишенип сүйлөп атабыз. Мен квартирада жашаган, кыйналгандыктан эки балам менен анан баягы үйдө баардык нерсени саттырганымда мен айта элекчи ушурдан эме болуп калсын деп. Азыр мен 10 күндүн ичинде бул квартирадан чыгам, мен каяка барам, ошол мага проблема болуп атат да. Ошол biz 750 ming topganmiz, ошону эртең кайтарып берсе жакшы болот эле бизге. Менин атым Тачкан, Каракожадан келгенмин. Мен дагы ушул үй бүлөм менен 580 миң топконмун. Ушу балдарды үйлүү кылсак. Буза канча топкон айтылды? Бияка бир күн кечип калса. Бай эже, сиз канча сом топконсуз? 750 миң бүт туган уруктардан суранып атып, мына ушул адамдын 750 миң берип койгулачы эртерээк. Кайра эле Камчы Ташиев, Садыр Жапаров бербей, мына биринчилерден ушулардын бергилечи. Неге жүрөбүз биз бул жерде? Бул эле эмес, жөн эле мына жерде төртөбөшө уюштуруп атыр эмес. Жок, 10 киши эле каршы деп атпайбы? Эже сөзүн жулайбыз ба? Жанын кашаяттан мындай акыбалды көрүпчү. Мен үй бүлөм менен балдарды үйлүү кылайлы деп акча төккөнбүз Иксанга. Мисалы үчүн бул жерде миңдеген адамдар миллиондогон акча төлөп атат. Ошо миллиондогон акчалар каяка кетип атат Иксандан. Акинай жооп берсин ошон үчүн. Ошол ай сайын төгүлүп аткан погашение менен эле биздин акчаларды кайтарып берип койсун. Бул акчалар башка жакка кетип калып атат деген бизде ой болуп атат. Туурабы? Ошол процентке берип, өзү пайдаланып, анан ошо үй алгандар ай сайын канчадан акча төгүп атат, бизге эч жооп бербейт ал жөнүндө. Бухгалтер да жооп бере албай калган. Байгында отчет немеде, чогулушта. Эч ошол жөнүндө жооп берип коюшпайт. Биздин өзүбүздүн эле акчабызды кайтарып берсин. Иксан. Алып аткандай болуп атышпайбы алар? Мен дагы бир кайрылгым келет да, учурдан пайдаланып кетейин. Акинайдын апасына мен өткөндө барганмын, апасы атыңыз Айсулуу экен дагы, паспорттагы атыңыз Жумагүл экен. Мен айтканмын сизге түшүндүрүп, мен балам ооруйт, мынакей биз дарыланайлы, машинаңыз, балаңыздын машинасын саттырып болсо да бериңиз дегенбиз. Сиз да кызыңызга окшоп аферист болуп ушул жерде бизди 4 катынды бажарып туруп үй киргип калдыңыз, ресторанга барып жыргап, салаттан жеп, тамактан жедиңиз. Эмне үчүн ошону бизге номериңизди тура эмес берип койдуңуз? Мен канча күн сиздин номериңизге звонить эттим, үйүңүзгө бардым. Мен же нары, же бери болом. Акчамды мен баламды кыйналып атат, срочно кайтарып бергиле. Бар болобу же жок кыламыз силерди кошуп, уктуңарбы? Сволочтар. Эже, бул сөз көкүрөктөн чыгып атат. Мен эми баягы айтпай эле коеюн дедим эле. Бул эжемдин бир баласы катуу ооруп атат азыр ушул турушта. Ошо акчасына өзүнүн берген акчасын ала албай өмүрү өтүп атат. Мына жерге митингге чыккан оңой эмес. Сен ойлоп атасыңар, төртө башын тийгизип эле мына жерде митингде жүрөт деп. Бул жерге чыгышта морально бир чоң жоопкерчилик керек. Уяласың тааныш билиштерден. Неге чыгып атабыз? Айла жок чыгып атабыз бул жерде. Рахмат эже. Кимиңиздер сүйлөйсүздөр дагы. Эгерде сүйлөй турган болсоңуздар келе бериңиздер. Biz mundagı çeçeyle, aytpaycı. Hazır mı? Atı jönünüzü tanıştır. Hazır. Bayka özümüz tanıştırıp. Karim Muhammed, ушул оштун тургуну болом. Мен дагы декабрда 1,5 миллион акча топком ушуларга. Декабрда 1,5 миллион сом бергенсиз. Өзүмдүн үйүмдү сатып, Бишкектен атам ооруп, боордон операция болгондон ошодон үйдү сатып, личенасына иштетип калган ушул Иксанга берген. Азыр өзү квартирада жашайбыз, 15 миң сом айына төлөйм. Анан туруктуу деле ишибиз жок, ушул акчабызды кайтарып берет экен деген үмүт менен азыр четке чыга албай жүрөбүз. Миграциягачы. Казакстанда 17 жыл иштеп жыйнап берген акчам болчу алчы мен. Мен кайрылып атам ушул жерде президентибизге, Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул жерде жыгагандан келип аткан жок ушул адамдардын бардыгы. Монтип коляскада келип атат, үйүндө ызы-чуу бардыгын барса, жеген тамагы ириң болуп атат. Анын ушул жерде тургандар билет, алар билбейт аларды. Могу орукчан балдары бар бул үйдүндө. Жаш семьялар ажырашып кетип атат. Апасы, атасы ушуларга үй алып берейин деп акчаны берип коюп. Ушуларга бир көңүл буруп, ана жогоруда отурган депутаттарга да кайрылат элем. Ызылдабастан сериал болуп атканда элдин көйгөйүн көтөрүп чыгышса. Мына оштон баягы депутат болуп кеткендер. Элдин үнүн жеткизебиз деп депутат болушканбы булар?
ушунун аркасынан түшпөйбү, булар түшпөйт. Булар деген каникулга кетип калышты. Азыр көлдө, ар жерде тойдо жүрсө керек. Баягы эле карапайымдын элдин шоору өзүбүз чечебиз. Депутаттардан ишенич кетти уже. Мен өзүм ушул жерден кайрылып атам, Нуржигит Садырбек Нуржигит Кадырбек агабызга сыйлайм. Ол илимди, билимди, дин жагынан дагы алып барып аткан иштери да элге жакшы. Мен анын бир-эки видеолорун комментарий жазгам, ушул Илсанга көңүл буруп коюңуз деп. Байкады, байкабады билбейм. Кайрылат элем ушул депутат агабызга бул көңүл буруп. Нуржигит Кадырбековке кайрылабыз, Ушуга көңүл буруп коесуңарбы же каникулбу азырбы силерге? Каникулдан келет да. 2 күн, 3 күн, 1 апта келет. Ушул элдин көйгөйүн карасын. Бул жерде 10-15-20 адам эмес, 700 деген, 1000 деген, керек болсо 3000-4000 адам көйгөй бар бул жерде. Отказда жазылгандар Ошто 800 адам, Бишкекте да 800 деп уккан. Ал үй ала тургандар болсо 3,5 миңден 7000 адам болот. Байка, атыңыз ким? Мухаммед. Мухаммедбек, анда сөзүңүздү бир жыйынтап айтайын. Сиз 17 жыл мигрант болуп чогултуп келген акчаңызды азыр мына декабрда алдыртып коюп отурасыз же кайра мигрант болуп кете албай, эртең бүрсүгүнү деген